Азыр мына Абдумомун Калбаев өзү окуган Кербен Жатак лицейинде жүрөт. Азыр бала кезде тамактанган ашканасын көздөй баратышат. Жат окуучулар анда саардыктарды билиспечилер. Тонна 15 тонна картошка, жана капуста, сабиз, пияздарды киргизчелек да. Өзүбүз өстүрчү. Өстүрүп, интернатта өзү өстүрүп, анан жыйнап, анан түшүм майрам кылчылык. Анан түшүм майрам кылып, ошо түшүм майрамда анан бизди сыйлайт эле. Газондорду тебелеп, же болбосо тартип бузуп койсок, столовойго келип картошка арчыйт элек, пияз арчыйт элек. Анан жатаканаларга барып кол жуучу ошентип нарушенияны кетирчилек да. Анан бул жерде жалаң орус эжекелер пауыр болчу ал убакта. Анан тамактардан түр-түрдөп жасап, ал убактан азык-түлүк жетишип калган учур эле. Анан агай келип тамактын сапатын көрүп, даамын көрүп туруп, анан эгер кокус тузу кем же болбосо бир нерсе болуп калса, агай бауырларды катырышчу да. Маданият министрлигинин мыкты кызматкер деген төш белгисин алдым. КТРКнын отличниги деген төш белгини алдым. Ошо көп эле сыйлыктарды алдым. Эми ошолор деле кээде адамга деген күч жаратат экен да. Жакшы чыгарманы жаратканга. Эми айрым себептер болуп калат ошо чыгармаларды жаратканга. Азыр жазуучулар союзу кечээ куттуктоо жиберген экен. Ошондо дагы Канышанын өкүлдөрүнө аңгемени кошуп чыгарыпты. Окугандар аябай жакшы пикир айтышып, рахмат айтышып атат. Эми ушул менин чыгармаларымдын негизги мисалы ушул Акселдин көрүшү да. Акселдин тарыхы, Акселдиндеги чыган инсандар мына 3 боруштун китебин чыгарып жазып, ошолорду тuna туруп калды. Азыр мына ошол боруштарды эл таанып, сөз кылып жатат. Ошондой чыгармачылыкка ошентип кийлигишип иштеп келатам.